Сурма комбинатынын кызматкерлери бул жылы медициналык жардам ала алышпай калды. Май жана июнь айларындагы селден Кадамжай шаарынын саркынды суулары чыгуучу түтүктөр жарактан чыгып, аталган комбинаттын профилакториясы иштебей турат. Анын айынан зыяндуу жерде иштеген 400дөн ашуун кызматкерлер бул жылкы дарылануудан өтпөй калышты. Мындан сырткары жергиликтүү жашоочулар жана согуш ардагерлери да бул жайдын кызматтарынан кол жуушту. Табигый кырсыктын зыяндары туурасында кабарчыбыздын материалынан тааныша аласыздар. Гыламидин Рысматов көп жылдардан бери сурма өндүрүүчү ишканада иштеп, ден соолугунан ажыраган. Азыркы учурда жыл сайын дарылануудан өтпөсө, муундары оорутуп кыйналарын билдирди. Өзү иштеп келген мекемеде аксыз медициналык кароодон өтүп жүргөн болсо, бул жылы кайдан дарыланарын билбей турат. Мышцалар ооруйт. Эгерде ушул жылдын өз убагында ушул лечение албаса, мен кышы менен баягы мышцалардын аркасынан кыйналып чыгам. Чолоңдоймун. Жатып каласың. Доктурга өкөл аласың. Бул жерде өкөл берет, берген менен мындай баягы грязьдын пайдасы көп бизге. Бизгечи. Анан себеби лампалар. Сурма комбинатында иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү ден соолугунан ажырап, үй бүлөсүн багып келет. Жумуштун жоктугунан зыяндуу болсо да бул жерде иштегенине шүгүр кылышат. Жыл сайын июнь айынан ноябрь айына чейин мекеме тарабынан иштеген кызматкерлер медициналык дарылоодон өтүп турушат. Бирок бул жылы саркынды суулар чыгуучу түтүктөрүн сел алып кеткендиктен мекеменин профилакториясы иштеген жок. Жылына профсоюздан акча бөлүнүп, өзүбүз көмөктөшүп, жылына бизде иштегендер, ветерандар, анан ошого карабастан мына жерден аксакалдарыбыз бар, мына населенияны да караш керек. Ошолор дагы биротоло ушул июнь айынан ноябрга чейин лечение алышып алат да. Подвалда берде неме бар, баягы шахта деп коет, солевой. Ого кириш керек, аларды алыш керек. Ошолор мына ушул убакча мага окшогондор көп, мындайчы. Ошолор келип дарыланыш керек эди, мына азырга чейин жок. Ушул бардык болгон нерсе ушу селдин натыйжасындагы колонизация. Саркынды суулар кетүүчү түтүктөр калыбына келтирилбесе, аксыз дарылануудан өтүп жүргөн кызматкерлер башка жактан дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок. Үй бүлөсүнө араң жеткен маянасы 30-35 миңди чапчыган дары каражаттарына жетпейт. Жогорудагы көйгөйлөр боюнча шаар бийлигине бир канча жолу кайрылышканы менен ушул кезге чейин натыйжалуу жыйынтык чыкпай келет дешет. Бир жумада бүтөт деди, бир жумада бүтпөдү. Бир айга өттү, 2 айга өттү, ушундай экен да. Бул эми ушуну бүтүрүп неметип койсо, өзүбүз эле мына жергиликтүү эл, жергиликтүү ишчилер ушул жерден дем алып, ден соолуктарын чыңдап, жакшы абалга келишип алат эле. Ал эми шаар башчысы октябрь айынын орто ченине толук бойдон түтүктөрдү калыбына келтирүү иштери бүтөөрүн убадалады. Бирок бул аймакта жашаган тургундар ар кандай таштандыларды таштап, саркынды суулар чыгуучу түтүктөрдү экир-чикирге толтуруп ташташыптыр. Анын айынан тазалоо иштерине узак убакыт сарпталып жатканын айтат. Жергиликтүү үйлөрдөн ошол центральный канализация кошулган адамдардын ал канализацияны мындай туура эмес пайдалангандыгынан бүгүнкү күндө ошол проблеманы жаратып атат. Кудай буйрса, октябрдын бир 10-15иге биз бүтүрөбүз. Анан бул бир эле ошол канализацияга чоң жергиликтүү бюджеттен сумманы жумшоо бизге дагы максатка ылайыктуу эмес. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 27-28 май күндөрү Кадамжай районунда сел жүрүп 5 адамдын өмүрүн алган. Мындан сырткары 238 турак жайлар зыянга учураган. Азыркы учурда Кадамжай шаарында селдин зыяндарын жоюу боюнча 70% жумуштар аткарылып, жаңы көпүрөлөрдүн курулушу жүрүүдө. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.